Assalamu alaikum dostlar. Кутмандуу күнүңүздөр менен бул чыгарылышта сиздер үчүн спорт менеджери, жеке ишкер көптөгөн таланттарды эл алдына алып чыгып, жакшы бир ийгиликтерге жетип келе жаткан жаш өзү деле көп кырдуу талант десек да болот. Сиздер үчүн Марат Бекмуратов боюнча толугураак маалыматтарды берели. Биз интервью алганы келдик. Марат байкебиз менен байланыштык, азыр бир азда келип калат экен. Барыбыз ушул интервьюнун аягына чейин чогуу көрөлү. Колдооңуздарды билдирип, комментарий жазып, лайк басып, жакшы бир оюңуздарды бөлүштүрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биз менен чогуу болуңуздар анда. Спорт тармагына кантип келип калдыңыз? Биринчи эле ошол суроодан баштайлы. Өзү негизи жаштыгымдан спортко кызыгам. Кикбоксинг, бокс, самбо спортторго кызыгып, тренировка кылып жүрүп, көп досторду арттырдык. Бул спортто өзү негизи основном жакшы достор артылат да. Дени сак дегендей, иманга бекем көбүнчө. Ошонун аркасынан Москвада да тренировка кылып жүрүп, жандай кандай десек эми көп негизги спортсмендер көп орусча билбей кыйналат да. Биз жаштыгымдан биринчи классымдан ошо орус мектепке окуганга орус тилинен кең эле сүйлөп, көп жерде баягы турнирлерге барып жүргөндө ошондой некоторый документальный жактарын, башка жактарын өзүм түзүп берип, өзүм дагы мындай турнирлерге катышып, анан башка досторум менен жардам берип, мисалы бир жерлерин толтуруш керек болсо, же бир жерден сүйлөшүш керек болсо, ошентип жүрүп, анан бул нерсе анан профессиональный уровеньге өтүп кетти да. Уже профессиональный лигалар менен да сүйлөшүп, ошентип башталган иш негизи. Биринчи ошо досторума бой сүйлөшүп, инилерге, чоң организациялар мененчи. Ошентип анан дальше больше болуп, ушул спортко келип калдык ишибизге. Эң алгачкы чыгарган сиздердин мушкериңиздер? Чоң мына аренага неме кылган, бул өзүм досум болот биринчи. Нимат Абдрашев деген ал менден мурда деле башка профессионалдык беттештерге катышып жүргөн, кийин анан ошол аракет кылып Нимат досумга дагы жардам берейин десе, көп туруп калды, урушпай ошого жардам берейин деп аракет кылып, ошол биринчи Донецк шаарына барганбыз. Донецк шаарында бразилиялык Андерсон эстен чыгып калды. Бразилиялык мушкерди нокаут менен утуп, ошол жерде эле Кадыр Аданов деген да досумду алып барып, ал дагы бир күчтүү мушкерди утуп келген да. Ошол биринчи башталган, ошондон кийин вдохновение алып, мындай өзүм кызыгып, значит, бул нерсе колумдан келет экен. Башка мушкерлерге дагы секин жардам берсем болот экен деп, анан башка кыргызстандык мушкерлер менен дагы сүйлөшүп, ошол ишти жүргүзүп баштадык. Ошо менен азыр ушул жерге келип отурабыз. Ошол Негизи сиздер ошол спорт менеджери контрактты кандай түзөсүздөр сиздерге? 1 жылдыкпы же 3 жылдыкпы же кандай болуп калат? Бул ММА спорт түрүндө контракт одноразовый болот, анан эксклюзивный болот, анан жандай 3 бойго, 6 бойго деп берилет да, мисалы 6 немеге деп. Ошого ар кандай болот. Мисалы, если анда карап сүйлөшүүлөр жүрөт да. Мисалы, жакшы гонорарлар менен болсо, анда биз 6 бойго түзсөк болот да. 6 бойго анан кийин графиктери менен берилип, мисалы, спортсменге заранее айтат, мисалы, 4 ай мурда сен даярдан ушул числого урушасың, ушул соперник деп туруп, и ошондой болуп жакшы гонорарга уже жагандай, кандай десек эми уже спортсмендер өзүнүн баягындай кара казанын кайнатып кетип алат да. Бул урушуп утса акча алат, укса дагы эле азыраак, бирок акчаны алат да. Ошол баягындай тирикчилигин жүргүзүп дегендей эме кылса болот. Профессиональный спортто азыр жамбагып кетсе болот, бирок ал үчүн башында өтө көп менин эме тер төгүш керек, аракет кылыш керек ошого жетиш үчүн. Биз эми бул сферада уже 8 жылдан бери иштеп келатабыз.
жаңағындай көп катачылыктар башында кетилген. Ошо катачылыктарды азыр жаш энелерибизге кетирбейли деп аракет кылып, буларды баягындай в основном жакшы туура неме өгүт тап кетип атабыз да. Ошол. Кызыл Кыяда спорт тармагына кызыккан жигиттерден азыркы күндө дагы көп чыгып атабы сиздердин? Эми Кызыл Кыяны жаңа орустар айтканда Кызыл Кыя негизи кузница чемпионов да. Бул жерде легендарлуу ошол эле Замир Байкебич чыккан, Кино Байке деген саңыр керек, конечно. Ол Кыргызстан, Евразия баары тааныйт. Ошолдон кийин эле жанагы Байкебиз, Данияр Бабакулов байке, Жаныбек Аматов, дагы эле жанагы досум Немат Абрашитовдон ушул байкелер чыккан. Алардан кийинки поколение уже бул азыркы жаштар чыгып келатат. Ошол жаштарга азыр өзүбүздүн кандай опытыбызды бөлүшүп келаткан жерибиз ушул Газпромдо тренировка кылабыз. Мирбек Жеңишбеков, Асан Каландаров, Мурзабек деген жакшы мушкерлер бар. Азыркы күндө тарбияланып келет. Азыркы күндө ооба профессиональный неме рекордторуну туура жакшы алып кетип атат, без проигрышев. Ошол эми бул жигиттерибизде үмүтүбүз чоң. Негизи үмүтүбүз чоң дагы. Ошол жана айтып кеткендей, биздин чоң агалар кетирген каталарды азыр бул инелерибиз кетирбеш керек. Себеби бизде эми профессиональный подход менен алып кетип атабыз. Насип кылса бул жигиттер дагы көпкө барышат, дүйнөнү дөңгөрөткөн мушкерлерден болот деген үмүттөбүз. Кыргызстандагы бардык эле мушкерлер менен иштешем да. Өзүм Кызыл Кыядан болом. Жанагы азыркы айтып кеткен инелер бул өзүнүн инелер, Кызыл Кыялык местный жаштардан болот, проспект. Мисалы бизде азыркы ACA уюму бар, дүйнөдө экинчи орунда турган. Ошол жерде өтө рейтинг топовый немеде рейтингде турган бул Алимардан Абдыкаров, Эдил Эсенгулов, Рыскылбек Ибраимов деген, Алтынбек Мамашев. Ошол мушкерлер баарынын карьерасын өзүм үгүттөгөм да, башынан эме келгенде. Башында сүйлөшүп, ушундай иштешели деп. Ошого ушинтип жүрүп атат да. Биздин азыркы ушул өсүп келаткан жаштарга дагы ошондой ийгиликтер каалайбыз, чтобы өзүнүн баягындай спортко кызык. Бул баягы жашоодо негизи мындай го, өзүң жакшы көргөн ишти кылып кетсең, сен эч качан иштебейсиң дейт. Өзүң жакшы көргөн бул инелерибиз дагы, эми башка балдар дагы ошо спортты тандаган экен, ушу спорт менен аркалуу кичине жан багып, тирикчилигин кылып кетсе деген ойдобуз да, үмүттөбүз. Ошол. Спорт менеджерлигинде сиздердин өзүңүздөрдү каржылап аткандар жеке өзүңүздөр элеби же дагы бир өзүңүздөрдүн компания сыяктуу бир уюмуңуздар барбы? Меники өзү мындай менеджер компания да. Бизде вообще аны ал жерде каржылаш эмес, основном бизде землячество дейт. Мындай ага инелер бар, спортко кызыккандар, мындай поддержка берген. Ошолор в основном ар бир спортсмендин өзү ошондой спонсор поддержкалары болсо, бул спорт тез өнүгүп да, анан инелерибиз дагы тез ийгиликке жетишет. Бирок азыр ал нерсе көп эмес, на самом деле. Ушу бул ММА спорту олимпийский вид спорта эмес да. Ошол мамлекеттен каржыланбайт. Анан ошого өзүбүз аракет кылып келатабыз да. Жана айткандай, жоктон гүл жасап дегендей. Ошо эгер спонсорлор болуп, жанагындай мамлекеттен кичине жардам берилсе, бул спорт дүйнөгө тез таанылат да. Себеби биздин кыргыз улут, кыргыздар өзү мындай урушка, күрөшкө жакыныраак эл экенбиз да. Көп эле банда кызыгып, уруш көрөбүз, Акжол Махмудов күрөштөрдү көрөбүз го, отурбай эле ошондой да. Жок. Мындай спортко ким катышпаса да, мындай кызыгат экен. Мына бул жерде урушуп атат экен, бой болуп атат экен. Например, өткөн жылы августта турнир кылдык стадиондо. Стадион андай стадион эч качан толгон эмес. Канчалык артисттер келсе дагы стадион толуп, бой болот экен деп ушул өтө жакшы турнир өткөргөнбүз. Эртең 20 майга дагы ушул Газпромдо турнир белгилеп койгонбуз. Ушу инелерибиз түшөт, дагы башка чет мамлекеттен келген мушкерлер дагы түшөт деген ушундай пландап койгонбуз. Эми насип кылса ошонун аракетте жүрөбүз азыр. Жакшы. Аябай сонун стадиондо өткөргөн сиздердин турнириңиздерди көргөнбүз. Аябай чындыгында адамдар аябай көп келип, жакшы бир турнир болгон. Ошол турнирди уюштуруп жатканыңыздарда мамлекеттер менен кандай келишим түзөсүздөр, сиздерде кандай болот ал жагында? Мамлекет эми чынын айтканда мамлекеттен жана айткандай эми эч кандай поддержка болбойт.
бар жоқты өз эме кылабыз, өз байкелерге айтып, жана достурго, инилерге айтып жардам бергиле, жактан бияктан. Эми акчалай эмес, сөзсүз эле акчалай эмес. Мисалы кимдедир машинасы болсо, иним бул жака барыш керек, муну мындай кылыш керек деп, бир мындай мисалы гостиницада тааныштар болсо, байке, короче, 2 күнгө ушул келген мыймандар жатып турсун, биз эми бесплатно кылсаңыз да скидка кылып бериңиз. Силерге чоң рахмат. Эми ошолордун дагы жагындай турнир болуп аткан атын айтып кетип, силерге чоң рахмат. Эми бул спортко жардам бериш үчүн бул спортко кичине кызыгыш керек да. Кичине понятие болуш керек. Себеп баардык түшүнгөндөр билет, бул спортто эч ким акча таппайт. Эмеде точнее эми профессионалдык уровеньге чыкканча эч ким акча эме кылбайт да. Ошого түшүнгөндөр жардам беришет. Анан мамлекеттен банда документтерди берип, заявкаларды берип подавать этебиз. Главное, чтобы жагындай кандай десек эми, не дейт го, силер жардам бербесеңер да мешать этпей тургула, биз бул жагын өткөрүп алабыз дегенде. Ошого эми пока ушундай мамлекеттен каржыланбайт. Өзүбүз аракет кылып өткөрүбүз. Ну, элге жагат экен, ушул нерсени өткөрүш керек экен, на самом деле. Вот. Мушкерлерди тандаганыңыздарда силерге дагы бирөөлөр жардам береби же өзүңүздөр тандайсыздарбы? Мисалы, Өзбекстандын мушкерин тандап, Кыргызстандын мушкерин тандаганыңыздарда. Ооба, эми параларды биз аракет кылабыз, жанагындай Өзбекстандан да, Казакстандан да күчтүү мушкерлерди чакырып. Себеби мындай айтканда, соперник күчтүү болбосо сен өспөйсүң да. Соперник слабый болсо, сен жайыңда тура бересиң. Соперник кандай күчтүү болуп, сен ошол соперникти аракет кылып атсаң, ошондо өсүш болот. Ошого дагы биз ошо аракет кылабыз, күчтүү мушкерлер менен. Өзбекстанда, Казакстанда бүт эле мушкерлерди, агайларды тааныйбыз да. Ошолор менен сүйлөшүп, келип бериңиздер, ушундай условияда деп сүйлөшүп алып келебиз, ошондой эме жүрөт. Эми бул спортто негизи кандай десек, биз жаштарга туура үлгү болушубуз керек да. Мына айтканда, залга келген мисалы 30 адам болсо, бардыгы чемпион болбойт да. Жашоодо чемпион болуш керек. Жашоодо чемпион болуп, бул ММА спорт менен тренировка кылган балдар, туура элдер бул өтө жакшы бала, мындай спорт менен машыгатып. Көбү мурдатан слоган калган жагындай, бои без правил деп. Булар көбү айтышат, бул спортко катышкандар жинди болушат, андай кандай десем, хулиган болушат деп неме кылат. Нет, ал туура эмес. Бул спортто эми сен бул спортко катышпасаң деле хулиган болсоң, хулиган болуп кете бересиң. Бандитизм, хулиган боло берет. Бул просто спортту немесин атын жаман кылбаш керек да. Биз сүйгөн спорт, значит, бул жерде тарбия тууру болуш керек. Тарбия жана балык башынан неме кылат дегенде биздин Кудайга шүгүр агаларыбыз жакшы тарбия алып келген, бизге тарбиясын берип келатат. Ошондон негиздеп жаштарга да биз ошону берип келебиз да. Ошол Бул спорттун дагы жакшы жактарын элге толугу менен жетелек да. Көп жактарычы. Сиз айткандай эле азыр бул спортко кире турган болсо, жалаң гана ушундай бир туура эмес жактарын көп ойлошот да. Ошого ушул спорттун дагы эрежелери боюнча дагы айтып кетсеңиз кандай болот? Мисалы, ушул сиздердин багытыңыздарда спорт түрү кайсыл жерине урса болот, кайсыл жерине урса болбойт дегендей. Бул спортто ошол эми как бои без правил деп түшүнгөндөн кийин жана жаткырып алып дагы үстүндө дагы жаткырып уруп неме кылганда көп жагындай травма опасный вид спорта деп. Да, травмалар деле болот. Травмалар ошол эле күрөштө дагы болот, теннисте дагы эле болот да. Эми шахматтан башка бар жогу травма болот. Ошого спорт деген өзү травмалар менен коштоп жүрөт экен да, травмаларчы. Анан травмалар дагы ошол айткандай жок эмес, бирок эми жагындай жакшы аракет кылып тренировка кылсаң, алар дагы азыраак болот да. Мисалы, ушу эң дүйнө боюнча знаменитый Хабиб Нурмагомедов деген мушкерди баардыгы билет. Ошол жашоосу боюнча эми көп удар өткөргөн эмес да, өзгөчө көп неме жаракат алган эмес. Ошол бирок ошондой баягындай техникаң жакшы болсо, сен травма дагы көп албайсың да, ошондой. А так, жана айткендей, любой спорт травма менен коштоп кетет. Бул эле спортту баардыгы травма опасный деш туура эмес. Бул анча-мынча спорттон көрө, наоборот, травмасы азыраак спорттордон бири да. Ошол. Эми өзүңүздүн жашооңуз тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Толугу менен сиз кайсыл жердин колуңуз, кантип ушул эмеге келип калдыңыз? Андан сырткары үй бүлөңүз жөнүндө болсо да мүмкүнчүлүк. Өзүм туулган жерим Кара Суу району Башбулак айылдан болот. Апам кичинелигинде ошо 4 жашымда өзү апам негизи Кызылкиядан болот да. Кызылкияга келип
ошол жерде чоңойгом. Үй бүлө боюнча ушу 2 кызым бар, жубайым бар. Ошол анан ошол эле башка кызыктуу нерсе жок үй бүлө боюнча. Өзүңүздүн Ата Кызылкаяда чоңойгом. Кызылкаяда чоңойгонсуз, ошол жерде. Билимиңиз боюнчачы? Среднеспециальный банковский делом 3 жылдарды окуп, техникумда, ошо өзүнүн эле техникумда. Азыр ушу Россияда көбүнчө эл катары Россияга барып иштеп келип, азыр Южныйдагы университетте физкультурный окуп атам. Физкультурный уже 3-курс курс болдум. Ошо диплом бар керек экен биздин ишке. Государственное оформление болуп жакшы иштерде иштеген. Ошого диплом алып, негизи ушу спорт менен дальше кеткенге аракет кылып атабыз да, иштепчи. Ошол. Азыркы күндө ушул Кызылкая шаарында Газпромдо даярдап атасыздар, өзүңүздөр машыккан жериңиздер да ушул жер, Ооба, ошол жерде бул 2-этажда тренировка кылабыз. Биздин ошо тренерлер Азат Мадалиев, жана эле айтып кеткендей Жаныбек, Данияр байкелер ошолор келип тренировка кылат да. Жардам беришет жаштарга. Ошол ушинтип тренировка кылып даярданып атабыз. Эртең жана айткандай турнир болот. Турнирге, кстати, да кызылкаялыктар келип көрүп кетиңиздер, өтө кызык беттештер болот дегендей. Ошол. Негизи эле ошол бир турнирди уюштуруш кыйынга турабы? Өтө кыйынга турат. Бул турнир уюштуруш кандай десек, бул жерде көбү ойлошот, жагандай эми биз билет сатып киргизебиз да. Ушу 300дөн же 500дөн билет салсак, бул кандай десек, ал бир 30% каражатты да барктабайт, неме жаба албайт да. Көбү ойлошот бул турнирден акча иштеп алат. И бана кыргыздардын эмесиге почему-то сиңген турнирби же бана футболдон турнирби, ММАден же башка нерседен турнир болсо ушу эптеп бесплатно кирип кетсем деп. Бесплатно киргендер ушу жагында мактанышат. Мен бесплатно кирип кеттим турнирге депчи. Нет. Уже мындай развиваться этиш керек. Азыр мен токчулук заманда, мурдагыдай мындай акча, элдерде акча жок эмес. Бар кимде бар. Кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает. Ошол 500 сомду чем неме кылганда көрүп, бетиң таза болуп туруп, билет алып келген жакшы да, на самом деле. Бул эми не только кызылкаялыктар, любой жерде да, любой жерде эми ушунча турнир өткөрдүк, ушунча немеде жүрөбүз, мелдештерде. Ушу эптеп жагандай акчасы бар бизнесмен, жагандай чоң байкелер дагы, мисалы да, эми турнир өткөрүп алсаң, чалат да, мен келдим, не кылайын дейт. Келсең билет алып келе бер, причем тут. Если түшүнөсүң, если жаңағы турнирге жардам берип, мисалы жаңа айткандай гостиницаларды төлөп, жаңағыдай дагы башка нерселерге жардам берип болсо, аларды өзүң эле тосуп, байке кириңиздер, төргө отуруңуздар, жакшы жөндөп отуруңуздар. Анан эчтеке неме кылып эле турнир күнү келип алып, мен келдим, не кылайын, кирейинби деп неме кылгандар, ошолорду түшүнбөйм, на самом деле. Эми 500 сом деген азыркы жашоодо бул көп акча эмес да. Келип, ошо 500 сомго ыраазы болуп чыгып кетет көбүчө. Ошо кыргыздар уже өнүгүш керек да, бул нерсеге, любой нерсеге төлөп. Мисалы таксиге де барсак дагы төлөйбүз го, жол кереге да башка нерсеге, жеп ичкен тамагыбызга да төлөйбүз. Бул нерсеге мээнет кетип атат, десеңчи. Мээнет кетет, ошол эле каражат кетет. Ошонун баардыгы ойлошо жана айткандай өтө көп каражат кетет. Ушу байкелерибиз бар экен, дагы башка тааныштар бар экен, ушу турнирлер секин-секин өтүп атат. Бул турнир өткөнү ушу биздин Кызылкаянын ушу любой шаардын өзүнүн жаштары үчүн пайда да. Спорт любой жакта ден соолуктун мүлкү го, ошого тура багытта ушул аракет кылып, тренировкаларды кылып, турнирлерди өткөрүп, биз элге пропаганда кылып жүрөбүз. Сиздин командаңызда дегеле канча адам бар анда? Ошол турнир уюштурганда. Команда именно Кызылкаяда турнир уюштурганда, эми ушул эле жанагы эле инилерибиз, ушул эле тренировка кылган инилерге, сен мындай кыласың деп ар бирге функция беребиз. Сен бул эшикти карайсың, сен бул жерди карайсың, сен, короче, гостиницадан неме келген конокторду немеге тамактанга алып барасың, алып келесиң деп, ар кимге өзүнүн функцияларын неме кылабыз да. Ошого командада дагы эле өзүбүзгө, өзүнүн инилерибиз, өзүнүн жана айткан агаларыбыз, ошол эле обратный команда, именно менеджерский команда, да, менеджерский, который биз менен контракт иштешип аткан, ал 30дан ашык боец бар, Кыргызстан боюнча. Кыргызстан жана Өзбекстандык боец мушкерлер менен да иштешет, на самом деле. Ошол жанагы UFC да азыр 2 бой уткан Нурсултан Розибаев деген өзбекстандык мушкерди дагы өзүм башынан карьерасын баштап, өзүм өстүргөм да. Эми ошол жерде дагы айтып кетким келет. Мисалы, Нурсултан Розибаев башында баштап келатканда рекордто 5-0 эди. Аны казак туугандарыбыздан эч ким ура албай, онда Алашпрайт деген турнир бар эди.
Ошол турнирде 5-0 болуп бүт казактар туруп келатканда соперник таппай, ошондо Алашбай биздин Данияр Байкени чакырганда, Бабакулов Даниярды. Ошону чакырган Данияр Бабеке Нурсултанды нокаут менен уткан. Азыркы топовый ACL лигада Артем Резников дегенди уткан. Көптөгөн мушкерлерди ушу Данияр Байке утуп келип, дагы эле ошо тирикчилик деп Данияр Байке ошону токтотту. Эми бул спорт каржыланбайт да. Данияр Байкенин айласы, жандай, кандай десем, үй бүлөсү бар, балдары бар, onu караш керек. А спорт менен жүрө берсе кыйналып калат. Ал ошондой моментте туруп келди, когда бул спорт менен жан багып кетиш кыйын эле да, алчы гонорарлар аз эди. Ошого анан бул спорт ташаш керек болду. Бул эгер ондай болбой эмеканда, бул Данияр Байке азыр UFC'нин может поясга чейин жетип калабы да. UFC уюмуну билесиңер да баары. Ошол нерселерди айтып кетиш керек да. Эми бизде ушундай легендалар бар да, Кызылкиядачы. Жакында Кузинца Чемпионов өзү на самом деле. Ошол анан жаңа сөзүм эми туура да. Ошол нерселерди биздин жаштар неме болуш керек да. Бир уровеньге келип туруп, Байке менен семьямды багышым керек деген жерде ошол жардам берип, жок, у тебя получится, дальше кетиш керек деп чемпиондорду жаңадан чыгарыш керек да бизчи. Ошол эми ошо айта кетчү нерсе. Негизинен азыркы күндө гонорарлар кандай болуп калганда, ошол мушкерлердин алдың башкача эле дейсиз. Азыркы күндө кандай болуп атат? Эми кандай десек, жаңа Нурсултанды айтып кеттим го, тамаша көй бала да. Келип Кызылкияга турнирге өткөн жыл келген да, августта келип сүйлөшүп отуруп, ака дейт, бир бурда нанга мушташат элек дейт. Азыр Кудайга шүгүр эми жакшы гонорарлар алып калдыга дейт. Эми күлөт да. Себеби действительно мурда гонорарлар өтө аз эди. Эми кандай десек, в среднем мурда утсаң 100 миң алат эле, утурсаң ошо 50 миң, ошондой эле да, өтө аз эди. Азыркы бул гонорарлар бул уже средний уровеньге төлөнүп турган гонорарлар да, 100 миң, 200 миң. Кайсы жакшы уровеньге чыксаң уже миллион, 1,5 миллиондой аласың да. Мисалчы, ал ошондо боюң ар бир бой 3 ай, 4 ай сайын болсо, ошо 3 ай, 4 ай сайын 1,5-2 миллион талап жүрсөң, ал мне кажется, жакшы эле дейм. Спортточу негизи. Андай тапкан адамдар аз го, на самом деле. Ошон үчүн бул спортто аракет кылсаң, жаның багып кетиши мүмкүн. Анан азыр именно ошондой чоң немелер, лигалар ачылган да. Чоң лигалар, жакшы гонорарлар төлөп бере турган лигалар ачылган. Ошого туура багытта кетиш керек. Ошол. Кыргызстандын ичинде канча лига ачылган анда? Кыргызстандын ичинде на самом деле көп лига. Лига көп, бирок аларда гонорар төлөнбөйт. Гонорар мурда ВФ организациясы мурда башында өткөрүп аткан төлөйт эле кичине. Азыр жок, азыр төлөнбөйт. Азыр мисалы кандай десек, бул чисто профессиональный рекорд үчүн кылынат да бул турнирлерчи. Ошол UFC, ВФ, жана Global, жана Nomad башка турнирлерчи. Ошол чисто профессиональный рекордыңды, рейтингиңди көтөрүш үчүн эле, канча урушкан сайын ошончо рейтинг көтөрүлөт. Мисалы 5-0, 6-0 рейтингиң болсо, сен уже башка уюмдарга контрагыңды оңойраак түзөсүң да. Ошол үчүн эле бул лигалар азыр существует да. Ошо. Мына ушундай билеги күчтүү эр азаматтарды машыктырып, даярдап, мына ушундай бир чоң бир турнирлерге салып отурган Марат Байкебиздин азыр үстүңкү тарабында машыгуучу жерине келдик. Бул тараптан дагы машыгып жаткан жигиттерди көрөлү. Урматтуу достор, азыр биз ушул Газпромдун 2-чи кабатына чыктык. Бул жерде атайын мушкерлер даярданышып, көптөгөн турнирлерге катышат экен. Тренер болсо бул жерде Азат Байкебиз турат. Азат Байкебиз менен бир аз маектешели. Азыркы күндө кандай болуп атат? Сиздердин мушкерлериңиздер даярдык кандай? 20-майда бир турнир өтөт деп атат. Турнирге кандай даярдык көрүп атасыздар? 20-майда bizde Global FC деген турнир өтөчү Газпромда. Ошого даяргерчилик болуп атат. Даяргерчилик жакшы. Балдар эртең менен кеч тренировка болуп атышат. Эми тренировкага көбүрөөк убакыт бөлүп атабыз, эми мурдагыдан караганда көбүрөөк убакыт бөлүп атабыз. Кызылкиядан азыркы күндө чыгып аткан мушкерлерден кимди өстүрүп атасыздар, даярдап атасыздар? Бизден азыр эң эле перспективный боецибиз Нимат Абдырашитов. Уксаңыздар керек, бул азыр БРФ уюмунун чемпиону. Анан ошондой эле Жеңишбек уулу Мирбек бар. Каландаров Асан, Нүсөн уулу Мурзабек деген балдар бар. Алардын будущее чоң, кудай калса. Будущее. Келечекте
чоң үмүттөр чоң дала балдардан. Азыр көрөрмандар көрүп жатат, ушул спорт тарабына өтөйүн деген мырзаларга кандай кеңеш берет элеңиз анда бул спорттун түрү боюнча? Эми спорт менен машыккан өз жакшы нерсе да. Ден соолукка, денеге бар жокочу. Ошо спорт менен машыккыла. Мисалы машыгып эмгек кылыш керек да. Эми болсо дагы Кыргызстандын туусун көтөргөн чоң өзүнчө бул байлык да бул дагычы. Бактылуулук өзүнчөчү. Ошого жаштарга айтат элем, спорт менен машыккыла келиңиздер. Анда ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушунча бир азыркы күндө канча мушкерди сиз тарбиялап отурасыз ушул жерде азыр? Эми 15-20 чакты бала бар да. 15-20 чакты баланын канчасы ушул чоң турнирлерге даяр болуп атат азыр? 7-8 бала. 7-8. Жакшы. Чоң рахмат. Мушкерлерден бир аз тааныштырып өтсөңүз, бул жактан дагы азыркы айткандарыңыз барбы же кандай? Бул жерден ошо Жеңишбек уулу Мирбек бар. Эртең 20 урушат бул дагы. Каландаров Асан бар. Казыр көрүнбөйт бул жерде. Кийин мына Марат Бекмурат бар, биздин менеджер. Көп аястерди ошо башка чоң деңгээлдерге алып чыккан жигитибиз. Булар эртең 18 урушат булар Open FC уюмунда. Урушат, ошого даярдык көрсөтөт азыр. Биринчи жолу урушат же ага чейин? Жок, ага чейин урушуп жүргөн бала бул. Бул спорт, бул менеджерге келгенче да спорт менен тымай машыгып урушуп жүргөн бала да. Жакшы. Биз буга чейин менеджер катарында Марат байкебизди таанышчы кылдык. Азыркы күндө дагы бир сырын айтып атасыз. Буга чейин деле мушкерди. Буга чейин да урушуп жүргөн, бул любительский турнирлерде профессионалында бир 3-чү бой болуш керек азырчы. Жакшы. Чоң рахмат, анда ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жүрө бериңиздер дейм. Азат байкебиз менен бир аз маек курдук, урматтуу достор. Баарыңыздарга чоң ийгиликтер болсун. Улантабыз анда.